Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, урматтуу кыздар, эжелер, сиңдилер. Сиздер менен кайрадан марафонубуздун 26-күнүнө акырындан кадам таштап отуруп жетип калдык. Аз күндүн ичинде бул марафондо сиздер менен коштошом дагы башка бир жаңы пландар менен сиздер менен кайрадан жолугушканга аракет кылам. Бүгүнкү темабызда мен жакында дагы бир сонун нерсе үйрөндүм, жакшы нерселерди окудум. Бир өзүм жана күнү айткандай бир жакшы эже менен таанышып, ал эже тынбай мага өз кеңештерин, насаат сөздөрүн айтып турат. Мына ушундай сиздерге көптөгөн кызыктуу нерселерди сиздер менен бөлүшкөндөн эч качан тажабайм. Эгерде кызыктуу болсо көрүңүздөр, кызыксыз болсо анда башка жактан өзүңүздөрдү издегенге аракет кылыңыздар. Бүгүнкү темада сиздер менен баягы эле аялдын самооценкасы жөнүндө. Мага жазган кыздардын айтканы боюнча, жазганы боюнча көпчүлүгү самооценканы кандай түшүнбөйт экен. Самооценка дегенде бул көбүнчөсү эгоизм. Сен мага кылышың керек, сен мага милдеттүүсүң дегендей түшүнүшөт экен көпчүлүгү. Аялдын самооценкасы деген бул эч качан үйдө урушка жол бербейт. Аялдын самооценкасы бул башка бирөөлөр маанайын түшүрсө дагы, канчалык настроениясын түшүрүп койсо дагы, бирок ал аял ал нерсеге жол бербейт. Өзүнүн маанайын болбогон сөздөргө түшүрүп коюуга эч качан жол бербейт. Эгоизм деген бул сиздин жашооңузга туура келбейт, башка бирөөлөрдүн сиз өзүңүз ойлогондой болуп өзгөрүүсүн талап кылсаңыз, мына ушул эгоизм болуп саналат. Эгоизм менен самооценканы эч качан адаштырып албашыңыз керек. Мына ошондуктан биздин аялдардын өзүбүздүн баалаганыбыздан, өзүбүздүн чыныгы аялдык сапатыбызды билбегенибизден азыркы коомубузда жоопкерчиликсиз, өз милдетин аткарбаган эркектер күндөн күнгө көбөйүп баратат экен. Анткени бул азыркы учурда өзүңүздөр деле өз көзүңүздөр менен көрүп турасыздар. Канчалык түрдө эркектер менен аялдардын ортосунда чыр-чатактардан ортодо балдар азап тартып, кыйналып, эркектер аларды багуудан баш тартып, айтор бүтпөгөн жанагы жашоонун баягы эле проблемалары. Мына ушул нерселерге жол бербөө үчүн азыркы эми өсүп келе жаткан кыздарды биз туура тарбиялашыбыз керек. Азыркы өсүп келе жаткан мына кыздарыңыздар менен, алар менен тыгыз мамиледе болуп, аларга өзүңүздөрдүн кеп кеңешиңиздерди айтып, кандай гана учур болбосун, кандай гана кыйынчылык болбосун, алардын жанында дайыма жүрүңүздөр. Анткени кыз балага эне ушунчалык керек. Ар бир жанагы переходный возрастта кыздар ушунчалык чувствительный болуп калат. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, ага карата ага тиешелүү айтылган, айтылбаган сөздөрдүн баарын өзүнө ала берет. Жанагы азыркы учурда интернет айдыгында чыккан жылдыздарга өздөрүн салыштырып, өздөрүн идеальный деп эсептебей, түрдүү комплекстерге туш болот. Мына ушул учурда эне дагы, ата дагы өзүнүн кызын эмесин карап олтуруп, ага сүйүү тартуулаш керек. Анын самооценкасын көтөрүү үчүн аны макташ керек. Анын идеальный экенин, бүт бардык тараптан эң жакшы экенин, кандай гана учур болбосун, аны сүйөрүн ата эне байма-бай тынбастан айтып туруу керек. Анан өзүң проблемаңы өзүң башыңда, өзүң чечесиң, чоң ойдуң өзүң билесиң деп кыздарды өз жайына коюп койгон болсок, мына ушундай сырт жакка кетип, же болбосо мына азыр коомубузда болуп жаткан кыздардын, жаш кыздардын ортосунда ушундай атаандаштык күчтүү. Жылдыздардын кийген кийимин, боенгон турган турпатын бүт баарын өздөрүнө окшоштуруп алабыз, сиңирип алабыз деп түрдүү нерселерге барууга мажбур болушат. Анткени кече жакында бир YouTube каналдан бир эме көрдүм, пранк деп коет. Орустар ушундай социальный эксперимент жүргүзүшүптүр. Орустардын жаш кыздарына интервью алып атат. Сен энеңди тандай элең, же болбосо $1 миллион тандай элең десе, жана жаш кыздар акчаны тандады. Эмне энебиз деген эртең эле өлүп калат да, анын эмне кереги бар бизге? Азыркы учурда акча баарыбызга керек эмеспи деп айтып атат. Демек алардын күнөө алардын энеси. Энеси алар менен дайыма сырдашпайт, сүйлөшпөйт. Аларды жанында
кызым деп эркелетип, алар менен биргеликте кеп насааттарын айтып, өздөрүнө иймерип ала алган эмес. Ошондуктан басса турса аны урушуп, басса турса аларды түртмөлөп кыздарын эметкенден кыздар уже ошол көңүлдү, ошол вниманияны сырттагы башка адамдардан издеп баштайт. Андан сырткары ар бир кыздардын өздөрүнүн идеал туткан аялы болот бул дүйнөдө. Ошол нерсе сиз энеси болушуңуз керек. Антпесе мен бул нерсени айтканга мисалы балким кимдир бирөө тоготпой аткандыр, балким кимдир бирөө туура эмес деп ойлоп аткандыр. Менде да кыз өсүп келатат, бирок мына ушул азыркы учурда болуп жаткан кыздар менен, жаш кыздар менен сүйлөшүп отурсам бүт баары эле энесинен көп сыр катышат. Айт, энең менен кеңешпейсиңби, энең менен сүйлөшпөйсүңбү апаң менен деп айтсам, ал баары бир мени түшүнбөйт. Алардын жооптору мына ушул. Мени түшүнбөйт апам. Мени урушат. Мына ушул сыяктуу эне менен кыздын ортосунда түшүнбөстүктөр аябай көп экен. Ошондуктан кыздар өздөрү каалаган ката кетирбейин дейт, бирок энесинин жол көрсөтүүсүз, бир чоң адамдын жол көрсөтүүсү жок болсо, ал кыз сөзсүз түрдө ката кетирет. Анткени эми гана могу дүйнө таанымы, адамдарга кандай мамиле кылышты эми билип айырмалай электе эле туура эмес кадам таштап, мына ушундай адашууларга туш болуп атат. Алар атайын кылган жок, биз деле түшүнөбүз. Бирок ошентсе дагы кыздарды айрыкча мына переходный возрастта аябай апа жанында болуш керек да. Мына ошол учурда гана биз азыркы өсүп келе жаткан кыздарыбызды, балдарыбызды туура тарбиялаган болсок, мына ошондо гана коом өзгөрөт. Мурдагы поколениеда, мурдагы бизге окшогон, сизге окшогон жашоосун өз ордуна түшүрүп алган эмелер, адамдар мисалы уже менин жашоом бүтүп калды, менин жашоом өзү ушу боюнча кетет деп ушунчалык үмүт үзүп койгондор бар. Андай болбосо жок дегенде кызыңызды, балаңызды туура жашаганга, аларга туура жол көрсөткөнгө сиз жардамчы болушуңуз керек. Ошо жогоруда айткандай, аялдардын самооценкасы канчалык низкий болгон сайын алар ошончолук жоопкерчиликсиз, жаман мүнөздөгү, жаман иштерди кылган ушундай эркектерге туш болот экен кыздар. Ошондуктан эркектерди турмуш курарда эркектин ар бир баскан турпатын, бул жашоого болгон көз карашын, келечектеги максаттарын билип сүйлөшүп, андан кийин гана өзүнүн баласына туура татыктуу ата тандаганга ар бир кыздын укугу бар азыркы коомдо. Ошондуктан азыркы учурда менин жанагы жүргүзүп жаткан онлайн сабагымдагы мына ушул кыздарга дагы тиешелүү аябай жакшы эмелер, сабактар өтүлөт. Ошол учурда бойдок кыздарды дагы сабагыма катышсаңыздар болот деп айтып кетет элем. Негизинен жана дагы бир суроо бар экен, аура жөнүндө. Адамдын аурасы, жана үйдүн аурасы, же бир кайсы бир жердин аурасы, бардык жердин өзүнүн аурасы болот. Кухнянын өзүнчө аурасы, жана мейманкананын, негизи эле үйдүн өзүнчө аурасы болот. Ошондой эле адамдардын аурасы болот. Мисалы, кээ бир адамдар менен бетме бет сүйлөшүп отурсаңыз, же болбосо жөн гана бир интернеттен комментарий жазып коет, азыркы современный эми боюнча. Мына ошол адамдарды жазган сөзүнөн гана билип алсаңыз болот. Ал адам кандай негативде жашап атат, кандай позитивде жашап атат, анын жашоосу кандай экенин мына ар бир интернетте жазган комментарийден жакшы сөз жазып атабы, жаман сөз жазып атабы, өзүн кандай алып жүрөт. Мына ошондон гана интернеттен көрбөсөк деле билип алсак болот экен. Ал эми жекеме жеке жолукканда жашооңузда кимдир бирөө менен таанышып калсаңыз, ушунчалык ал адам менен сүйлөшүп атканда ушунчалык өзүңүздүн көңүлүңүз ачылып, кайра сүйлөшкүңүз келген болсо, демек ал адамдын аурасы таза, өзүн дайыма позитивде алып жүрөт, жаман энергетикалардан алыс жүрөт. Ал эми эгерде сиз мындай нерсенин айырмасына билбесеңиз, ошол адамдардын аурасын билбестен, алар менен дайыма негативде сүйлөшүп, мисалы курбуңуз менен же болбосо абсыныңыз менен ушундай жаман нерселерди дайыма кеп кылып ушинтип болуп турсаңыз, байкап көрүңүз. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин сизде кадимкидей чарчоо, слабость, баш ооруу, айтор энергияңыз жок болуп калат. Бир иш кылайын дейсиз, чарчап алыңыз келбейт. Интерес жок болуп калат жашоого.
негизи адам эртең менен ойгонгондо бир күнгө ылайык гана энергия берилет экен. Ошол энергиябызды биз кайрадан восстановить этиш үчүн кечинде уктайт экенбиз, түнү менен уктап, анан кийин заряд алып, эртең менен дагы бир күнгө ылайыкташтырылып энергия алат экенбиз. Ошондуктан 7-8 саат укташ керек. Ошондо жакшы эс алат деп жана окумуштуулар айтып атпайбы? Ошондо өз убагында уктап, өз убагында турса, адам өзү күчкө толуп, энергияга толуп, жакшы жумуштарды кылат. Эми ошол энергияңызды кандай тарапка иштетип атасыз азыркы учурда? Жолдошуңуз менен урушканга иштетип атасызбы, же болбосо кошунаңыз менен урушканга, же алысыңыз менен айтор кимдир бирөө, же интернетте кимдир бирөөлөрдү обсуждение кылып, мына ошолорго коротуп атасызбы? Айтор бул энергия сизге Кудайдан берилген белек. Кудай күн сайын сизди ойготуп атабы? Жаша пендем, сен бүгүн ушул иштерди аткар деп сизге ошол иштерди аткарышыңызга энергия берип атат. Ошол энергияны сиз, мисалы, телефонду алайлы. Телефонду түнү менен зарядка саябыз, эртең менен алып иштетебиз, жумушка баратканда же башка бир жака баратканда зарядын толтуруп алып туруп иштетебиз. Ошол телефонуңузду пайдалуу нерсеге иштетесизби, же пайдасыз эле нерселерге иштетип, өзүңүзгө пайда алып келбеген нерселерди көрүп олтура берсеңиз, айтор пайдалуу нерсеге иштетсеңиз да, пайдасыз нерсеге иштетсеңиз дагы ошол телефондун энергиясы кетет. Ошондуктан биз өзүбүз тактап алышыбыз керек, биз өзүбүз тандап алышыбыз керек. Кайсыл тарапка энергиябызды иштетип атабыз? Кайсыл тарапка иштетпеш керек, кайсыл тарапка иштетүү керек. Мына ушулардын баарын сиз тактап өзүңүздүн жашооңузду мындай пландаштырып, эртең менен мындайча айтканда негативтерден, сиздин маанайыңызды чөгөрө турган, сиздин энергияңызды ала турган нерселерден, адамдардан ушунчалык алыс болуп, өзүңүздү мажбур кылыңыз. Күлгөнгө, кубанганга, башка өзүңүз жакшы көргөн адамдар менен сүйлөшкөнгө, жок дегенде телефон чалып алып ошол адамдын жакшы позитив маанайын өзүңүзгө тартып алганга аракет кылыңыз. Мына ошондо сизге мына 3 күн, 4 күн аткарсаңыз мына ушул техниканы, жок дегенде сизге бул адат болуп калат. Анткени уже жаман адамдар сүйлөшүп турган жерде, жаман комментарийлер жазылып турган жерде өзүңүз эле качып каласыз. Сиз ушунчалык энергияңызды аяган сайын, сиз ошончолук балдарыңызга, жолдошуңузга кенен жетип калат. Биз энергиябызды башка урушка, талашка, кимдир бирөө менен чырдашканга, ушуларга жумшап алабыз да, анан кийин өзүбүздүн жакындарыбызга калбай калат да, жанагыларга биз өзүбүздүн негативибизди бөлүп баштайбыз. Мына ошондон кийин үйдө түшүнбөстүктөр, түрдүү жаман окуялар, уруш талаштар көп боло берет экен. Мына эң аялга эң керектүү нерсе бул энергия. Энергия жөнүндө да мен сабагымда кенен айтып берем. Анткени бул энергияны туура сактабаса, аял түрдүү ооруларга, кала берсе мына финансы проблемалар, материальный проблемалардын бардыгы мына ушул энергияга келип такалат. Сиздин энергияңыз жок болсо, демек сиз акча иштей турган жөндөмүңүз да жок. Ошондуктан дагы бир жолу айтам, сиздер жазылганга аракет кылыңыздар, 7 күндүк сабакты өзүңүздөргө инвестиция кылып, мына ушул көптөгөн сырларды өзүңүздөргө алганга аракет кылыңыздар. Анткени мурда эч кандай азыркы биздеги түзүлүп жаткан мүмкүнчүлүктөр мурдагы биздин чоң эне, чоң апа, мурда чоң энелерибиздин дагы апаларында мындай нерсе мүмкүнчүлүк болгон эмес. Алар түздөн түз кандайдыр бир сыйкыр кереметтин немеси менен гана өздөрү менен ушул аялга керектүү магияларды акырындан мындай өздөрү бири-бирине мындай урпактан урпакка энелери, апалары ушул кызына, андан кийин небересине, чөбөрөсүнө кылып калтырып кетишкен. Кандай мамиле кылыш керек, кыз кандай жүрүш керек, ушул нерсени аткарса эмне болот, ушул нерсени аткарбаса эмне болот. Эгерде бир максатка жеткиң келсе, ушул нерсени аткар деп чоңдор ушундай бири-бирине насаат кылып, осуят кылып калтырып кетишкен. Ал эми бизде бул нерсени апаларыбыз, чоң элерибиз айтпаса дагы, биз азыркы учурда көптөгөн жерлерден билим алып, көптөгөн жерлерден окуп, интернеттерден карап олтуруп, китептерден карап олтуруп, өзүбүзгө ушундай билим, өзүбүздүн билим эмебизди өөрчүтүп алсак болот экен. Анткени ошол учурда эч кандай интернет жок, эч кандай эме жок, аялдардын энергиясы ошончолук күчтүү болгон. Аялдар ушунчалык мындай ачарчылыкта жашаса дагы, кандай жокчулукта жашаса дагы, ачка калса дагы, кандай гана согуш мезгилинде болбосун, аялдардын башында мына жоолук түшкөн эмес, анан дагы жок дегенде бир сындырым нан менен курсагын тойгозсо дагы, алар ушунчалык чын жүрөктөн шүгүр кылышкан Кудайга. Ушунчалык чын жүрөктөн. Анткени андан мурунку күндөрү ушунчалык кыйын өткөндүктөн ошону берген Кудайга,
ошол тойгузгон курсагына Кудайга чын жүрөктөн шүгүр келтирген. Ал эми азыркы учурда мен өткөрүп жаткан марафондо көпчүлүгүнө айтам, мага жазган проблемаларын кыздарга, келиндерге ар бир жазган проблемасына мен бир гана жооп айтам. Сиз болуп жаткан проблемаңызга дагы, болуп жаткан андан башка дагы иштериңиздин ар бирине, өткөн, кеткен, азыркы жана келечектеги иштердин ар бирине сиз Кудайга шүгүр келтириңиз. Муну биз туура эмес түшүнүп атабыз. Мен кайсыл жашоомо, кайсыл жакшы жашоомо мен шүгүр келтиришим керек деп кээ бири жазып атышат мага. Биз азыркы учурда кыйналып атабыз деген болсок, бул Кудайга деле жакпаса керек. Анткени бизде аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Көптөгөн мисалы эч бир үйдө нан жок эмес. Баардык үйдө нан бар. Ар бир үйдө суу бар. Ар бир үйдө жегенге жок дегенде холодильнигибизде, муздаткычта эт, өзүбүзгө керектүү жок дегенде бир жумалык продуктыларыбыз бар. Ал эми мурдагы бизге чейинки аялдарчы? Алар күндөп түндөп, айлап жылдап, жумалап дагы ачка канчалаган кыйын күндөрдү өткөрүшкөн. Ошентсе дагы алар ушунчалык катуу шүгүр келтиришкен. Алардын энергиясы ушунчалык күчтүү болгондуктан ошол нерселерди башынан өткөрдү. Биз азыркы учурда эгерде Кудай сактасын, бизге андай кыйынчылык келген болсо, биз андай нерсени көтөрө албайбыз. Ошол жерде биз энергиябыз да жетпейт, ошол жерде биз жок болуп кетебиз. Өзүбүздү өзүбүз жеп атып, өзүбүздү өзүбүз ойлонуп атып эле жок болуп кетебиз. Алар эч кандай жаман нерсени ойлонгон жок. Аларда болушу мүмкүн, мисалы оорулар. Кандайдыр бир денеси сынып калган, же болбосо бир нерсе басып калып, ошондо денесинин оорусун гана сезбесе, алардын жан дүйнөсү ооруган эмес. Алардын мисалы депрессия, стресс, нервный срыв деген нерсе мына азыркы учурда бизде болуп атпайбы, аялдарда? Мына ошол нерсе болгон эмес. Төрөгөндөн кийинки депрессиялар алардын баары болгон эмес. Анткени ал нерсе мындай бош отурушкан эмес да, аларчы өздөрүнүн курсагын толгоз үчүн ушунчалык аракет кылышкан, иштешкен. Биз мына бош отургандан, бекерчиликтен, мына айланабызда интернетти ачсак эле түрдүү адамдар Инстаграмдан өздөрүнүн бактылуу жашоосун мынтип сүрөттөрүн коюп койсо, биз ошол нерселерге суктанып, эмнеге менин жашоом ушундай болуп, боз туман сыяктуу деп өзүбүздү ошолордун жашоосуна салыштырып олтуруп эле эмне кылып койот экенбиз, өзүбүздү мына түшүрүп салат экенбиз, бүт баардык жактан духубузду да түшүрүп, өзүбүздүн жашообузга бүт жаман скучный нерселерди чакырып алат экенбиз. Ошондуктан эгерде жана аура жөнүндө сөз сүйлөп аткам, эгерде сиз кандайдыр бир адам менен сүйлөшкөнгө мажбур болуп калып, өзүңүздү алып качсаңыз дагы ошол адамдан ал өзүнүн жашоосун жалп кылып айтып, улам сиздин ушундай шаштыңызды алып салса, ушундай моменттер болуп калат. Өзүңүздү канчалык алып качпаңыз, баары бир сиз ошол нерсени укканга мажбур болуп каласыз. Же болбосо интернетте окубайын десеңиз да бир жаман кабарды окуп калдыңыз, же телевизордон укпайын десеңиз да, көрбөйүн десеңиз да бир жаман жаңылыкты укканга, көргөнгө мажбур болуп калдыңыз. Мына ошол кезде эмне кылуу керек? Сиз байкабаганыңыз менен жок дегенде ошол кандайдыр бир часть энергияңызды алып салат. Ошол кезде сиз туруңуз дагы кадимкидей жерге кадимкидей бутуңузду чечип туруп эле, таманыңызды жерге коюп туруп, ошол жерге өзүңүздү силкип бүт негативный чарчаган, баш ооруган, айтор кайсыл жериңиз, эмнеңиз оорубасын, бир нерсеге кызыкпай атасызбы, бир иш кылганга, мына ошолордун баарын силкип, өзүңүздү кагып, эмеге тапшырып салышыңыз керек. Андан сырткары экинчи жолу бар. Кадимкидей сууга ошол адам менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин, ошол адамдын сизге эмеси жугуп калбаш үчүн, кечегиде айткам, адамдын 6 телосы бар деп. Мына ушул нерсе сиздин эмеңиз менен кагылышып кетип, жугушу мүмкүн да, кандайдыр ал адам жакшы болобу, жаман болобу, сизге ошол нерсе жугат. Жок дегенде ошол жугуп, кандайдыр бир эмеде өзүңүз байкабай каласыз, ошол жаман адамдын жанагы турган турпаттарын, баскан поведенияларын өзүңүзгө кантип сиңирип алганыңызды өзүңүз да байкабай каласыз. Ошол учурда сиз кадимкидей эле сууга денеңизди бүт баарын бир суу менен жууп салышыңыз керек. Мына ошондо баары жуулуп чыгып кетет. Суу дагы аялды аябай жакшы тазалайт. Анткени жана динибизде айтып атат, бир күндө 5 жолу ар бир намаз сайын дарат алыш керек, гусул кылыш керек деп. Мына ошолор жөн айтылган эмес. Түрдүү адамдар менен жолугушуп, түрдүү адамдар менен сүйлөшүп отуруп, андан кийин
эч кандай даарат албастан, эч кандай бир суу ритуалын жасабастан мына ушул намаз окуганга болбойт. Анткени намаз окуп жатканда бүтүндөй адамдын денеси, ички сырткы денеси, ички жан дүйнөсү таптаза болуп, жаман энергиялардан алыс болуп, бүт ойлогон ою мына ушул намазда, Кудайда болуш керек. Мына ошондуктан суу жуунуш керек деген ошол. Ал эми жанагы кир болуп, же болбосо бир жерде айылдагы иштерди кылып атып эле эме кылсаңыз, ал дененин сыртындагы кири мисалы анчалык мааниге ээ эмес. А адамдын ичиндеги кир, ушул жаман адамдардан жуккан кир, мына ошол эң жаман экен. Анткени сиз канчалык намаз окугаңыз, канчалык өзүңүздү мындай күн сайын Кудайды эстеп эме кылбаңыз, ошол сизди ичиңизде өйкөп турган, жүрөгүңүздү кысып турган нерсе кое бербесе, сиздин эч бир дуаларыңыз, эч бир баталарыңыз кабыл болбойт экен. Ошондуктан могу жер менен жасаган ритуалды, техниканы жана суу менен тынбастан ушундай чайканып турушуңуз керек. Жок дегенде могу интернетте сүйлөшүп олтурасыз, интернетте жаман кабарларды ушинтип аңдып олтурасыз. Мына ушулардын баарын окуп олтурасызбы? Бүгүндөн баштап токтотуп, ошолорго короткон, могу мамлекеттик иштерге короткон иштериңизди, жолдошуңуз менен урушкан, ошонун кандайдыр бир сапаты сизге жакпаса, ошого короткон энергияңызды бүт баарын азыр туруп жууп салыңыз дагы. Андан кийин өзүңүзгө келип, кадимкидей өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, өзүңүзгө эмне жагат, өзүңүздүн көзүңүздү сүйүнтө турган, көңүлүңүздү сүйүнтө турган. Жок дегенде мындай өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен бир тамак жасаганга аракет кылыңыз. Балдарыңызды сүйүнтүп бир нерсе жасап бериңиз. Алар менен ойноңуз. Негатив деген ушунчалык бир күчтүү нерсе. Кечке ушунчалык кубанып, жакшы иштерди кылып, кечке чейин кубанып отуруп, кечиндесе кичине гана бир жаман сөз угуппаңыз, ошол кечке чейинки кубанычыңыздын баарын басып салат. Ошондуктан ар бир жаман сөздөрдү мындай электен өткөрүп, фильтрден өткөрүп, анан кийин өзүңүзгө керектүүсүн кабыл алыңыз да, керексизин болду ыргытып салыңыз. Анткени сизге бул нерселер керек эмес, буну сиз өзүңүз дагы билесиз. Адам өзүн кыйнагандан, кыжалат болгондон дагы эч кандай пайда чыкпайт. Муну да жакшы билесиз. Бирок билип туруп деле ошол нерселерди биз аялдар аткара берет экенбиз. Качан мына аялдын эрки күчтүү, ушунчалык өзүн катуу сыйлаган болсо, мына ошондо гана мына ушундай болбогон негатив нерселерге жол бербейт экен. Жанагы аялдын магиясы деген бул мурдагы ошо илгерки эмелерден келе жаткан, аялдардын аткарып жаткан ушундай көнүгүүлөрү, түрдүү ритуалдар, түрдүү упражнениялар, кантип алар өздөрүнүн энергиясын сактап калган, кантип алар бактылуу жашашкан, мына жаратылыш менен канчалык тыгыз байланышта болгон. Айтор аларда ушундай бир керемет сыйкырдуу бир эмелерди билишкен да. Анткени ошол учурда канчалаган жанагы чыгармачыл адамдар, поэттер, акындар, жазуучулар, ырчылар ушундай кээ бирки гана аялдарга ушундай эме жаратышкан, ыр жаратышкан, чыгарма жазышкан, аларга арнап сүйүү арнашкан. Эмне үчүн? Ошол аялдардын сыры эмнеде? Ошол аялдардын сыры мына ушул азыр сиздерге үйрөтүп аткан сабакта атылган. Ошол нерселерди аткарсаңыз, сиз мисалы 30 жашта болсоңуз 15 жаштагыдай, 50 жашта болсоңуз 25 жаштагыдай болуп жашарып, аялдын чыныгы, сырдуу бакытын өзүңүз тапканга ушундай мен жол ачып бермекчимин. Ошондуктан азыртан жазылыңыздар, катталыңыздар. Бул нерсени, бул сырды ачканга азыркы учурда 70-80% аялдар өзүн таппай жашап келишет. Ошол 80% аялдар ушунчалык аракет кылат, бирок билбейт. Мына күнүмдүк турмуш менен алектенип жашап жүрүшөт. Ал эми 20-25% аялдар өзүн ушундай окушат экен, кайра эле таппайт экен, дагы бир жерге барат экен, ушунчалык өздөрүн эме кылганга, билим алганга, бирок дагы эле кандайдыр бир 2-3 күнгө гана бир мотивация алып, же бир керектүү жашоосуна бир проблемасын чечкенге гана ошол жардам берет экен, андан кийин дагы кайра эле баягы эмеге берилип олтуруп калышат экен. Болгону бир 2% аял гана ушул техникаларды билет экен дагы. Мына ушул азыркы учурда көптөгөн бир өзүнүн жолдошунун сүйүктүүсү, же болбосо турмушка чыга элек жанагы кыздар бар, канчалаган кыздардын дагы суктанып караган, эркектер дагы суктанып караган бир ушундай
бийикте жылдыз болуп жанган кыздар бар. Мына ошоларды үйлөнөм деген канчасы жетпей жүрүп калып кеткен, ырчылардын оозунда ыр болуп арман болуп калып кеткен кыздар. Мына ошолордун сыры эмнеде? Сиздер менен мына ошо 27 августтан 2 сентябрга чейин бөлүшөмүн. Ал эми сиздер менен бүгүн коштошом. Сабак боюнча кенен маалымат алуу үчүн жеке баракчама же болбосо Instagram жана WhatsApp менин эмелериме кайрылсаңыздар, мен сиздерге кенен маалымат берем. Саламатта калыңыздар. Эртеңки 27 марафондо жолугушканга чейин.